Бул жерден жаңы үй-бүлөлөр түптөлүп, адам өмүрүндөгү жаңы барак ачылат. Тагдырлар биригип, келечекке болгон максаттар түзүлөт. Күн сайын ондогон түгөйлөр жарандык ал-абалдын актыларын жазуу органдарына келип, никесин каттоого арыз беришет. Алардын катарында Алия менен Темирлан да бар. Экөө үйлөнүү күнүн белгилеп, арыз тапшыруу үчүн келишкен. Дал ушул жерден никеге каттоо үчүн арызды эми түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн берүүгө болорун билишти. Бул кызмат жарандарды кезек күтүүдөн жана ашыкча документ топтоодон арылтат. Biz bugün болчукту Жұбайым экөөбүз бакыт өргөсүнө келдик эле. Заявление тапшырайын деп жазайын деп. Бул боюнча бүгүн бул жакка келип баруу болуш керек экен. Онлайн өчүрөттү түндүк аркылуу тапшырса болот экен. Анткени Жұбай өчүрөт аябай көп экен. 1 саат ашып кетип калдык да. Биз буну билбедик. Билсек тааныштарыбызга айтабыз эми түндүк аркылуу тапшырыңыздар деп. Калоочулар болсо, убактыңыздар келген болсо, бул жерге келип жакшы аткасында онлайн Жұбай өчүрөттү тапшырсаңыздар болот экен. Үйлөнүү үлпөтү баланын жарык дүйнөгө келиши, анын алгачкы документтерин алуу. Мурда бул иштердин баары ар кандай маалыматтарды чогултууну, бир нече мамлекеттик мекемеге кайрылууну жана узак кезек күтүүнү талап кылчу. Бүгүн болсо бул кызматтар санарип форматка өтүүдө. Эгерде мен өтүнмөн жөнөтүп жатсам, түндүк тиркемесине кирип, өзүмдүн келечек жубайымдын жеке номерин терип, анан аты жөнү чыккан соң Face ID-не өтүп, анан өтүнмө автоматтык түрдө экинчи жакка жөнөтүлөт. Келечектеги жубайым ошол өтүнмөгө кирип, тариздейт. Face ID-ни ийгиликтүү өткөндөн кийин арыз чыгат. Арызды булуттук электрондук кол тамга менен кол коюп, анан кийин өтүнмө автоматтык түрдө ЗАГС мекемесине жөнөтүлөт. Эми түндүк тиркемеси аркылуу никени каттоого арыз берүү менен катар баланын туулгандыгын каттатып, туулгандыгы тууралуу санарип күбөлүк алууга жана дароо эле бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна арыз берүүгө болот. Бул мүмкүнчүлүктү жакында наристелүү болгон Нармырзаевтердин үй-бүлөсү да пайдаланды. Аларга калкты тейлөө борборунун кызматкерлери бардык документтерди онлайн тариздөөгө жардам бериши, бул процесс 10 мүнөттөн ашык убакытты алган жок. 7 жылдан бери Бишкекте турабыз. Жаңы үй алганбыз. Ошол үйгө прописка турганы келдик. Келип очередь алып турсак, бул эжелер бул жерде жардам беришти, жакшы. Азыр жакшы, бардыгын прописка тургузуп, бардыгын тактап беришти, чоң жардам кылышты. Түндүк аркылуу бизге жарандык абалдын актыларына санариптештирүү боюнча кайрылуулар көп түшөт. Биздин кызматкерлер 3 жумуш күндүн ичинде түндүккө санариптештирип киргизишет жана бул жарандардын түндүк тиркемесинде санарип документтер бөлүмүндө чыгат. Бул боюнча да кайрылуулар абдан көп. Ал эми бала ырысы жөлөк пулу бериле баштагандан бери калкты тейлөө борборуна кайрылган жарандардын саны кескин көбөйдү десек болот. Түндүк тиркемесинин өнүктүрүү өлкөдөгү кеңири санариптик трансформациянын бир бөлүгү. Натыйжада мамлекеттик кызматтар өлкөнүн бардык аймагындагы жарандар үчүн мурдагыдан да жеткиликтүү, ыкчам жана ыңгайлуу болуп баратат. Учурда тиркеме аркылуу 208ге жакын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүлөт. Алардын арасында санарип документтер, ар кандай маалыматтар жана мамлекеттик органдар менен өз ара байланыш кызматтары бар. Биздин жарандардын отзывдары боюнча өтө жеңилдик кылып атат. Аларга убакыт үнөмдү атат биринчиден. Анан алар мисалы үчүн чет жерлерде, региондордо болушу мүмкүн. Анан мындай шаарга келбестен эле түндүк тиркемеси аркылуу арызды жөнөтүп коюшат. Бүгүнкү күндө смартфон ар бир жарандын жеке санарип кабинетине айланып бара жатат. Түндүк тиркемесинин мүмкүнчүлүктөрү кеңейген сайын мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты да жакшырууда. Ал эми тиркеме миллиондогон кыргызстандыктар үчүн жөн гана электрондук сервис эмес, заманбап жана ыңгайлуу мамлекетке жол ачкан ишенимдүү жардамчыга айланууда. Сезим Мунарбекова, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.